Билим берүү тармагында окутуу системасын жакшыртуу керек деген ойлор азыркыга чейин айтылып келет. Ал эми эл өкүлдөрүнүн балдары кандай мектепте окушат жана ошондой эле алар окутуу методикасына көңүл бөлүп карап көргөнбү? Бул тууралуу азыр бирге билели. Сиздин балаңыз же кызыңыз кандай мектепте окуйт же окуп келе жатат? Анан мектеп программасына көңүл бөлүп карап көрдүңүз беле, эмнелер окутулат экенин? Эми мен жанагы көп эле айтып келип атамын. Ошо билим берүү системасында көп өзгөртүүлөр киргизиш керек деп. Себеби мектепти окуган программасы менен ОРТнын берилген суроолору эки башка да. Ал ОРТга дагы өтпөй калат. Жанагы мектеп программасы менен даярданышат бирок ОРТга өтпөй калып атат да. А мен 3 уулум студент азыр. Улуусу немеде Москвада окуйт, Бауманда окуйт, ал МГТУда, ал дагы бюджетте окуйт. Экинчиси дагы бюджетте окуйт, ал дагы университетте окуйт Москвада. Үчүнчүсү Казанда окуйт, ал дагы бюджетте. Кандай мектепте окушкан? Алар ушу өзүбүздүн ушу жанагы мен Жалал Абадтан жакында келдик. Жалал Абадтагы мектептерде окушкан, Жалал Абад шаарындагы. А калган жаш балдарым деле жөнөкөй эле мектепте окуп атышат. Менин улуу балдарым Фрунзе деле ушул Бишкекте окуган. Кичүү балдарымды, неберелеримди мен эми бир эки себеп болгон. Бир себеп ушул Кыргызстанда анча-мынча бандиттер менен кичине чабышып, аларга арыз жазып, анан бир-эки машинемди өрттөгөндөн кийин мен балдарымды баарын чет мамлекетке чыгарып жибергем. Анан кийин Британ системасына, ушу Иманалиев айткандай, Британ системасына окуткам. Ооба, мен жаш кезегимде 40ка чейин мектепте окуп атат болду дечимин да. Кийин түшүндүм. Балдарыбызга билим бербесек, тойлобосок, ошондо өнүгөт Кыргызстан. Эгерде балдарыбыздан эконом кылсак, атабыз тааныбаган бирөөлөргө тойлоп барсак, атабыз тааныбаган кишилерди чакырып, ашып кетсе бир 30-40 кишиң болот. Биз 400-500-дөн тойго чакырабыз. Ал бир контракттын акчасы. Ошолорду токтотуп, андан көрүп балдарыбызды окутушубуз керек. Меники Сапат мектептеринде окуйт. Кыргызстанда эки балам бар, эки кызым. Ошол экөө тең Сапат мектебин бирөөсү бүтүрдү, бирөөсү жакында бүтүрөт. Кызыккам. Сапат мектеби улуттар арасы дүйнөлүк деңгээлде окутат. Менин балдарым азыр эң акыркы балам, эң жашы 16 жашта, мектептин 9-классын бүтүрүп коллежде окуйт. Калган балдарым чоң, улуу, алар жогорку окуу жайын бүтүшкөн. Туура айтасыз, окуп жүрүшкөндө билим берүү программасына көңүл бурчуп, отуруп алып, алар менен кошо сабак даярдачу. Ошондуктан дагы бир ирет каалайм, мен ата-эне катышпайын, буну мугалимдерге гана жүктөп койгон, же болбосо мамлекетке гана жүктөп койгон туура эмес. Кандай мектепте окушкан? Мектепте ушул мамлекеттин карамагында мектептерде окушкан. Бир кызым 26 мектепти бүттү, бир кызым 37 мектепти бүттү. Чоң уулдарым бирөөсү анда Себат дейт эле, азыр кандай айтылат билбейм, бирөө Себат мектебин бүтүргөн. Экинчи уулум жеке мектепте окуду окшойт. Илим деген мектепте.